12 март күнү дүкөнгө кирип бара жаткан баланы бейтааныш аял чакырып, ага кол көтөргөн, чаап, тээп жаткан учуру дүкөндүн алдындагы камерага түшүп калган. 11 жашар өспүрүм качып кетүүгө аракет кылган, бирок аял артынан кууп барып сабап кайра ур-токмок калган. Ич-пичтерин баарын тепкилеп, ана жерден эптеп качырышкан экен, берде эмелер жанындагылар качырып ар жагына чуркап кеткен экен, артынан кубалап барып, кайра тети угалдын жанынан кайра кармап, еще раз добила, да, короче, там больнее урду, да, получается, ичтерине тепкилеп, ошентип уруптур да. Анан кийин эле балам ыйлап келди үйгө, биз ооз ачар убакыт болчу, как раз ооз ачканга даярданатсак эле монтип бүктөлүп келди, тура албайт баягы ушу ыйлап бир бала алып келди, подросток. Булар жана милиция ойношуп, подъездге жабып, я тебя закрываю деп ушинтип ойношкон экен, подъездге жабып койгон экен, баласы ыйлап калыптыр. Анан ой, извини деп кайра чыгарып, анан кое берген экен, ыйлап кетип калыптыр. Уруш балдардын оюнунан чыккан. Тагыраагы сабаган аялдын 7 жаштагы баласы жана бирге ойноп жаткан 3-4 өспүрүмдүн ортосунда келишпестик орун алган. Жашы кичүү балага үстөмдүк кылып жатышат деген апасы аларды тарбиялап коеюн дегем деп билдирди. Бирок бул тууралуу камерага айтып берүүдөн баш тартты. Тот вечер я хотела просто предупреждающе чуть-чуть подергать их, да? Все, что я хотела. Вот. Нет, вот мамаца сейчас этого ребенка защищает. Конечно, мамаца защищать будет. Конечно, ей этот ребенок не кажется таким. А то, что он большой жлоб над маленьким ребенком издевается, да, то, что мой ребенок 7-летний, вот всякие вот такие вот от него травмы получает, да, издевательства и так далее, да. На нет бы вот мага рахмат айткандан көрө, да, что ей это, да, со стороны человека, вот это наблюдающий, да, что может вот это, за этим всем следить. Девушка, помолчите, вы меня сбиваете. А Эдже, вы можете на камеру вот это все свое мнение сказать? Нет, не могу. Все, меня не беспокойте, я вас блокирую. Я вам мысль досказала. Эдже, уксаңыз вечер. Все, до свидания. Эдже, уксаңыз бир. Ур-токмоктон кийин бала жүрөгү айланып, башы ооруп жатканын айткан. Натыйжада алган жаракатынан улам номер 3 балдар ооруканасынын нейрохирургия бөлүмүндө дарылануудан өтүп чыкты. Дарыгерлер баш мээси чайкалгандыгын белгилейт. 16 күнү биздин ооруканага келип кайрылат, кабыл алуу бөлүмүнө. Кабыл алуу бөлүмүнөн баланы көрүп карап өтө турган обследованияларды жасап, биздин бөлүмгө которушкан. Бөлүмгө которгондон кийин бала 16 марттан 22-сине чейин жаткан. Ошол убакытта толук обследование өтүп бүтүп, бизден өтчү дары-дармектерди алып чыгарылган болчу. Чыгып атканда акыбалы мындай туруктуу деп жибергенбиз. Диагнозуна байланыштуу мунуку баш мээси чайкалган, анан башында гугала шишиктери деп диагноз коюлган болчу. Окуя боюнча Свердлов райондук ички иштер башкармалыгы тергөө иштерин жүргүзүүдө, азырынча экспертиза чыга элек. 2024-жылдын 12 мартында Бишкек шаарынын ички иштер башкармалыгынын жүзеки кызматына балдардын клиникалык ооруканасынан 2013-жылы туулган жашы жетелек бейтаптык кулагы жана оң далысы көк ала тактар менен келип түшкөндүгү тууралуу маалымат түшкөн. Бул билдирүү боюнча Бишкек шаарынын Свердлов РИИБтин тергөө ыкчамдоо дароо чара көрүшүп, барган жеринен жабырлануучунун өзү такталып, ал жашы жетелек 2013-жылы туулган өспүрүм. Аталган факт Бишкек шаарынын Свердлов РИИБтин мээжиге катталып, териштирүү иштери жүргүзүлгөн. Учурда тергөөгө чейинки текшерүүнүн материалдары негизинде бардык зарыл болгон тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Бишкек шаарынын Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматына 1985-жылы туулган АГ аттуу жаран жеткирилип, суракка алынган. Бардык керектүү экспертизалар дайындалып, анын жыйынтыгы боюнча тиешелүү юридикалык баа берилет. Юридикалык баа тийиштүү экспертизанын жыйынтыгы менен берилет. Бул боюнча ОТРК Чүй телеканалы маалымат алып турарын кошумчалайбыз. Нурайым Бейшеналиева, Эрмек Кадыров, ОТРК Чүй.